ой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Ырчы Неля апакемди акыркы сапарга узатып күнүмдөн айрылдым. Кыргыз эстрада ырчысы Неля апасын акыркы сапарга узатты. Жаркылдаган апакемди акыркы сапарга узаттым. Күнүмдөн айрылдым. Жаратканым өз ырайымын алсын, дейт ал. Эске салсак, ырчы айымдын апасы 15 ноябрда каза болгон. Маалымат булагы Барс Шекет Медиа. Назира Айтбекова: кандай жашоодо жашасаңыз, ошол жашоого татыктуусуз. Теле алып баруучу актриса Назира Айтбекова адамдар кандай жашоодо жашаса, ошол жашоого татыктуу экенин айтат. Себеби жашоо адамдардын чечиминен көз каранды болот, дейт ал. Кандай жашоодо жашасаңыз, ошол жашоого татыктуусуз. Сиздин жашоо сиздин ой жүгүртүңүздөн, тандооңуздан, чечимиңизден, деңгээлиңизден, көз караштарыңыздан куралат. Тагдыр экен, таанышым жок да, менин деле акчам болсо ошентмекмин. Ошонун айынан мындай болбогондо, жана башка болбогон кеп. Оба, менин колумдан келген жок, жасай алган жокмун, мен итмин, деп ким мойнуна алат? Бирөөнү күнөөлөп койсоң, жеңилдик болот деп ишенебиз. Ички аберибиз тепкилеген сайын, ошол ооруп жаткан нерседен качып, дагы башкага күнөөнү оодарабыз. Ийгилик, жеңиш ушундай кыжырды кайната баштайт. Эгерде ошол ийгилик менен жеңиш сен тарапта болбосо, ошого жетишип аткан адамдын мүдүрүлүшүн, сынышын күтөсүң. Ошол адамга болгон заарыңды төккөн сонун. Аны басмырлаган сайын, тепкилеген сайын өзүңдү өзүң кубаттап, андан өйдө чыгып калгандай сезим болот. Муну саз дейт. Баткан сайын бата бересиң, жек көргөн сайын кирдейсиң. Оозуңан балит сөз чыккан сайын жүк басат. Арамдык, кир дүйнө кайра эле өзүнө окшош кир дүйнөнү тартып келе берет. Наалыган, жек көргөн, бут тоскон сайын ошол дүйнөдө гана жашайсың. Арулук, тазалык, ошондой дүйнөнү чакырат. Ишиң жүрүп, ийгиликтүү болуп, жакшы жашоодо жашагыбыз келсе, ошол дүйнөнүн аурасында болуу кажет. Оюңду тазала, өзүңдү тарбияла, сөзүңдү оңдо, наалыганды шүгүрчүлүк менен алмаштыр. Ириген сөздүн ордун жакшы каалоо тилек менен толтур. Тандообуздан көз каранды баары, чирик дүйнөбү же таза дүйнөбү. Маалымат булагы Барс Медиа KG. Арсан Алай: Садыр Жапаров президент болбойт. Периштелер өз ара сүйлөшүп, ошентип чечишти. Садыр Жапаров президент болбойт. Бул тууралуу Арсан Алай бүгүн 17 ноябрда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында периштелер өз ара кеңешип, ошентип чечишкен. Ошондой эле вирус Кыргызстанда жок экенин да айтты. Вирус өлкөдө жок. Адамдар башка себептер менен каза болушту. Мен бул илдетти кыргыз жерине жолотпойм деп айткам. Ал сөзүмө турдум. 2020-жылы Жээнбековдун убактысы бүттү. Эми мен президент болом. Периштелер өз ара сүйлөшүшүп, Садыр Жапаров президент болбойт деп чечишкенин аян аркылуу көрдүм. Дүйнөнү башкаруучулар менден кеңеш сурашы керек, деди Арсан Алай. Маалымат булагы Фабла Чекит KG. Жеңишбек Чумакадыр президенттикке койгондорду көрүп койгун келет экен, капырай. Белгилүү төкмө акын Жеңишбек Чумакадыр президенттикке койгон талапкерлер тууралуу кызык пикир айтты. Индия киносун көрсөң сүйгүң келип, Брюс Лини көрсөң мушташкың келе берет го. Президенттикке койгондорду көрүп койгун келип кетет экен, капырай. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Айжан Акылбекова, коомдук ишмер, балдарым мекен үчүн бир нерсе кылсын деген энемин. Айжан Акылбекова Кыргызга төбөсү көрүнгөн, коомго пайдалуу иш жасайын деген айымдардын бири. Айжан айым маегибизде достук, бала тарбиясы, келин кайнене тууралуу кызыктуу ойлору менен бөлүштү. Айжан, айтсаңыз, бир нече жылдан бери Элечек жумалык аттуу иш чараны өткөрүп келесиз. Жыйынтык сиз каалагандай болуудабы?
Рахмат, 2013 жылдан бери улуттук кийимдер менен алек болуп келе жатам. Башында өзүмдөн баштагам. Адам өзү көрүп туруп, анан башкаларга үйрөтүү керек эмеспи? Мен элечек кийип жүргөнүмдө көптөр таң калып, кызыгып, кээ бирөөлөр алкап калышчу. Азыр эл кадимки көрүнүш катары кабыл алып калды. Бул эмгектин жыйынтыгы деп эсептейм. Элечекти жайылтуу боюнча көп иштерди кылдык. Жерлерге бардык. Планыбызда дүйнө жүзү боюнча чет жакта жүргөн кыргыздар менен флешмоб өткөрөлү дегенбиз. Пандемия жолдо болуп калды. Элечекти кийип жүрүү башкача бир сыймык. Элечек кийген айымды карап туруу да дукту көтөрө турган сезим. Колубуздан келсе элечекти коомго кадыр эсе киргизсек деп турабыз. Өлүм менен өмүрдү башына көтөрүп жүргөн элбиз деген сөзүңүз аябай таасир берди. Биздин аз эле даңктала турган нерселерибиз бар экен. Манас, Чыңгыз Айтматов, элечек, мамлекетибиз жана башка ушул сыяктуу нерселер. Буларды жоготуп албайлы деп жан күрөш керек. Элечек кыз бала турмушка чыккандан кийгиле турган баш кийим. Ак элечегиң башыңдан түшпөсүн деген алкоо, узун өмүр сүр деген маани. Кыргызда элечек бир гана учурда өлгөндө кепин болуп башына түшөр эле. Элибиздин чоң философиясы ушул. Аял элечекти өлүм менен өмүрдүн акыйкатын түшүнүү менен башында көтөрүп жүрөт. Мындан башка да функциялары болгон, бирок негизгиси кепин. Жогорудагы сөздү ушул тууралуу айткам. Андан тышкары аялдын статусун канча жашта, байбичеси же токолбу, байбы же кедейби, кайсы урууга тиешелүү экени элечектен белгилүү болгон. Адатта шарият менен кыргыздын баалуулуктары карама-каршы коюлуп калат. Сиз бул экөөнү айкалаштырып келе жатасыз. Бул дипломаттык жакшы чечим деп ойлойм. Динге келгениме 10 жылдай болду. Бул аралыкта көп кыйынчылыктарды көрдүм. Бул изденүүлөрдүн жыйынтыгы болду десем болот. Улуттук кийимге кызыгуум мурун эле бар эле. Сиздей болуп мен деле дин менен када салттын карама-каршы келип калган учурларын байкагам. Элечек менин көп суроолорума жооп, өзүм үчүн чоң табылга болду. Улуттук баалуулуктарды шариятка туура келгенде алып жүрүү мүмкүн экенин билип аябай кубандым. Чын эле бирөөнү турагың келбейт, башка улуттун маданиятын жайылткың келбейт. Мен динде болуу менен улуттук баалуулуктарды бириктирдим десем болот. Жабык жүрүү улутумдун маданияты экенин билгенимде аябай сүйүндүм. Жайылтууну чечтим. Жакында Ала Тоо аянтында окуялардын эртеси күнү аянтты балдарыңыз менен тазалап жүргөнүңүздү көрдүк. Бул кимдин идеясы болду? Бул жолку төңкөрүштө жүрөк ооруткан көп нерселер болду, бирок сүйүндүргөн да нерселер болду. Чын эле жаш муун мекенчил болуп тарбияланып жатканын көрдүм. Инилерим элдик кошундун катарында болуп, таанылбаган эле бирөөлөрдүн мүлкүн коргоп жүрүштү. Эч бири мен ушул жерде жүрөм деп сүрөттөрүн да баракчасына киргизишкен жок. Бирок күнү түнү жаным сайып ошол жерде жүргөнүн өзүм көрдүм. Балдарым мекен үчүн бир нерсе кылып калсын деп күйгөн энемин. Балдарыма мекенге пайдаңар тийбесе да, зыяныңар тийбесин деп көп айтам. Аларга мекеним үчүн жок дегенде таштандысын тазалайм деген ойду бергим келди. Туң уулум бул окуяны жүрөгү менен кабыл алды. Өзү билимге кызыккан жигит, түнү менен уктаган эмес, болгон маалыматты карап тынчсызданып жаткан. Балам, жүрү көчөнү жыйнайлы десем, эч суроо берген жок. Кадимкидей барып эле иштеп келдик. Ошол күнү суук эле, үшүп ооруп калдык. Жаштар беттерин бет кап менен жаап алып эле иштеп жүрүштү. Эч ким сүрөт киргизип, сүрөт тартып да жүргөн жок. Ушул чын ыкластуулук аябай сүйүндүрдү. Жалгыз бой аял дайым атанын ордун толтурганга аракет кылып, сизде да ушундай болдубу? Эне менен атанын ордун толуктоо мүмкүн эмес. Аталуу балдарын жанында болгондо балдарымдын көзүнөн бөксөлүктү көп байкап калам. Мухтардын, Өмүрзаковдун бир туугандары атанын ордун жоктогон жок. Атанын ордун толуктабаса да максималдуу түрдө жандарында болуп жатышат. Андан сырткары дин боюнча устазга барышат. Ушу эки нерсе балдарымды көп нерседен алып чыгып кетти деп ойлойм. Бала тарбиясына көп көңүл бурасыз. Биз кийинки 20 жылдыкта коомго кандай муун тарбиялашыбыз керек? Келечекте өз ордун билген муунду тарбиялашыбыз керек. Мисалы, балдарымдын баары китеп окуйт, бирок бирөө эле китепкөй. Бириси саясатты, экинчиси технологияны, үчүнчүсү бизнести жакшы түшүнөт. Эл бийлегиси эле келдики мундук эмес. Коомго өзүнүн салымын кошо алган балдарды тарбиялашыбыз керек. 20 жылдан кийин адамдарды, пикирди сыйлаган, билимдүү муун келиш керек. Достук тууралуу сурагым келди. Нурзат Токтосунова, Асель Чоткараева менен көп жылдан бери доссуңар, билишимче. Менин башка да досторум бар. Театрда иштеген убактан бери Альбина Имашева, Мерим Касаболотова болуп жакшы мамиледебиз. Мен аларга жолук салын дебейм. Алар мени актрисалык кайт деп айтышпайт. Биздин ички дүйнөбүздү, мурунтан эле ким экенибизди билебиз. Ошол маанилүү. Мен ушул адам менен дос болоюн деген, аны менен эч качан дос боло албайсың. Достукту да тагдыр табыштырып коет
коет экен. Асел экөөбүз кичинебизден таанышпыз, кошуна элек. Нурзатты болсо сыртынан карап сыйлачумун. Жаңы нерсени жасагандыктан коркпогон адам катары баалайм. Кийин жакын болуп кеттик. Кызыгы биз чогулгандан көйнөк ооз бойгуч тууралуу сүйлөшпөйбүз. Тем эле Кыргызстандын тагдырын чечип жаткандай коомду тарбия тууралуу талкуулап, күйүп-бышып кетебиз. Коом үчүн, улут үчүн эмне кыла алабыз деген кызыгуу талаштар болот. Биздин ушул нерсе байлады. Көз караштарыбыз дайым эле дал келе бербейт. Бирок жалпысынан күйгөн нерсебиз бир. Болбосо үчөөбүздүн мүнөзүбүз ар башка, ар бирибизди түшүнүү кыйын. Кайненеңиз менен аябай жакшы мамиледесиз. Келин кайнененин ортосундагы пикир келишпестик болбосо керек.